Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз мына жактоочулар мен адвокат Абдыкапаров Шырдор жана Бек Султанов Алманбет биз жаңы эле сиз бирден чыгып Эртай Исхаковдун Садыр Нуркожоевич сизге жолдогон каты бар. Ошо катын сизге сөзмө сөз окуп берейин. Ассаламу алейкум урматтуу Садыр Нуркожоевич мырза. Мен Эртай Исхаков сизге кайрылам. Мыйзамдуулук гарант, адилеттүүлүк гаранты катары эми өзүмдүн ишим боюнча кайрылам. Буга чейин элдин көйгөйүн суранып келген элем. Эми өзүм жана дагы эки адамдын селекция айлынын тургундары СИЗО номер 1ден кайрылабыз. Биз сизди элибиздин башчысы, президенти, патриоту катары колдоп сизге жардам берели, колубуздан келишинче элибиз үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн деп колдоп келебиз. Эртең Чүй областтык сотунда 1 августта ишибиз каралат. Бул ишибиздин өз көзөмөлүңүзгө алып берүүңүздү суранам. Анткени адилетсиздик өрчүп жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди үй камагына чыгарып берүүңүздү суранабыз. Сизди урматтуу менен Эртай Исхаков. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр биз дагы кошумчалай кетели. Бул Эртай Исхаковго коюлган беренелер бул бейбаштык, хулиганство деп. Экинчи бул мыйзамсыз жол тозуу деген беренелер коюлуп атат. Бул негизи баарыбыз эле билгендей бул менее тяжкое преступление, өтө оор эмес кылмыштарга кирип калат. Бул боюнча мейли соттук иш жүрсүн, ал сот күнөөлүү эмес деп аны соттоп атат. Бул негизи бул боюнча биз бөгөт чарасын да карап атабыз. Бөгөт чарасын айтканда бул менее тяжкое преступление деп буга мыйзам боюнча запрещение по стражу деп камакка алынгаш керек. Мыйзам боюнча ушуларда камакка алынат. Эгер жашаган жери туруктуу эмес болсо, паспорту жок болсо, мисалы жашаган жерин билбей атса, ошол мезгилдерде гана камакка алынат деген бизде мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул жерде Эртай Исхаковдун жашаган жери туруктуу деген справкасы, место жительствосы, паспорту бар, жана жашы жетелек балдары үйүндө эң мындайча айтканда, орусча айтканда единственный кормилец деп үйүндөгү жашы жетелек балдар бар, аялы бар. Ошондой эле мындайча айтканда баардык мыйзам боюнча талаптарды аткарган кагаздардын баары бар. Ошого биз мыйзам чегинде эле урматтуу Садыр Нуркожоевич Эртай Исхаковду үй камагына чыгарып берүүңүздөрдү суранат элек. Здравствуйте, уважаемый Садыр Нуркожоевич. Полностью присоединяюсь к словам моей коллеги. Как гарант Конституции, как гарант законов Кыргызской Республики, просим вас взять данное дело под личный контроль. В соответствии с законом, конституционным законом Кыргызской Республики о выборах, зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к мерам уголовного взыскания, задержан до дня официального объявления результатов выборов в СМИ. На сегодняшний день мы получили подтверждение от Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день Эртай Исхаков является кандидатом в депутаты Жогорку Кеңеш. В целях объективного проведения выборов просим вас взять под свой личный контроль данное дело.